өчпөс сабактар өткөн доорлордогу пайгамбарлардын, аалым олиялардын жана такыба ибадаткөй адамдардын жашоо турмушунда кезиккен айрым өчпөс сабактар жана өрнөктүү окуялар баяндалат. Жалпы угармандарга арналат. Акыр заман жаштары. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам алтын кеселер менен Кавсар суусунун боюнда үммөтүмдү күтөм. Ал жака келгендерге Кавсар суусун сунам деген эле. Кийин акыр заман жаштары бейишке кирип Кавсар суусунун жанына келишет. Пайгамбарыбыз аларды көрүп, колундагы кесесин жерге коет. Муну көргөндөр: "О Алланын элчиси, аларга эмне суусун бербейсиз?" деп сурашат. Анда пайгамбарыбыз: "Акыр заманда чекесин саждага тийгизген жаштар менен менин ортомду алтын кесе бөлүп турушун каалабайм. Аларга өз колум менен кочуштап суу ичиргим келет" дейт. Ошол маңдайы саждага тийген жаштардан болуу арзуусу менен жаратканга дуба кылалы жана анын жолун ишин уланталы.